Насаат кечи тартуулайт. Шейх Абдишукур Ажы Нарматов. Алхамдулиллах нахмадуху ва наста'инуху ва настагфируху ва нахдиху ва на'уду биллахи мин шурури анфусина ва сайyiati a'malina. Ман яхдихиллаху фала мудилля лаху ва ман юдлил фала хадия лаху. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه ثم بعد алам жараткан Аллах Таала мактоолор пайгамбарга дуа саламдардан кийин урматтуу мусулман бир тууган Аллах Таала кереметтүү Кур'ан-ы Керимде имандууларга кайрылып мындай дейт: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والله تعالى барлыгына билгине иман келтирген бенделер, өзүңөр ишенген Алладан коркуп ар бир нас, ар бир жан, ар бириң чындык түз сөздү сүйлөгүлө. Эгер Алладан корксоңор, чындыкты сүйлөсөңөр, Аллах Таала ишиңерди оңдойт, күнөөңөрдү кечирет. Ким Аллага жана пайгамбарга баш ийсе, ал эң жогорку жеңишке жетиптир. Урматтуу мусулман бир тууган, шашылба, ой жүгүрт. Кошунаңа муктаж болосуң. Кошунага кажетиң түшөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан Анас ибн Малик радияллаху анху кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам. Хазрет Анастан Аллах Таала разы болсун, пайгамбар алейхиссалам айтты дейт: "Ма мин муслимин ямут", кайсы бир мусулман өлсө, فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةٌ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنِيِّينَ. 4 жақын қошнасы күбөлүк өтсө. Өлгөн адамдын эң жақын 4 қошнасы күбөлүк өтсө. إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا خَيْرًا. Күбөлүк өткөндө биз бул адамдын иш жакшылыгынан башканы билбейбиз. Жакшы адам эле, ибадатында, иманында, кошнага болгон мамилесинде мындан бир жакшылыктан башканы көрбөдүк десе. إِلَّا قَالَ اللَّهُ. 4 кошна чын жүрөктөн, кошомочулук эмес. Чын жүрөктөн эң жакын 4 кошнасы бул адамдын жакшылыгынан башканы көрбөдүк деп күбөлүк өтсө, Аллах Таала илля кал Аллах айтат экен: "Кад кабилту илмакум фи", силердин бул жөнүндө билген күбөлүгүңөрдү кабыл кылдым. "Ва гафарту лахум ма ла та'ламун", бирок силер билбеген күнөөлөрүнү кечирдим дейт экен. Урматтуу мусулман бир тууганым, кошнаңа муктаж болот экенсиң. Андай боло турган болсо, кошнаң менен мамиле бол. Кошнаң сенден эч бир жамандык, зыяныңды көрбөсүн. Пайгамбар валлахи ла ю'мину, валлахи ла ю'мину, валлахи ла ю'мину. Аллага касам ичем имандуу боло албайт. Аллага античем имандуу боло албайт десе, "Мен я Расулаллах, мен ла я'ман жараху баваиqa". Ким анын кошнасын тынчтыгын алган, кошнага тынчтык бербеген адам дейт. Я Расулаллах, кимди имандуу болбойт деп 3 жолу касам иштиңиз десе, кошнага тынчтык бербеген дейт. Бүгүн кошнаны эшигине машинеңди коюп коесуң, таштандыгыңды таштап коесуң, кошнаны үстүдө туруп алып, кириңдин сууну агызып коесуң, лифтиге түкүрүп коесуң, итиңди сийдирип коесуң. Урматтуу мусулман бир тууганым, кошнага муктаж экенбиз. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Жабраил алейхиссалам мага дайым кошна менен жакшы бол, кошна менен жакшы бол" деп осият кыла берди. Пайгамбар көп осият кылгандыгынан, кошна мен өлсөм, менин мурасымдан балдарым сыяктуу мурас алат экен го деп ойлоп калдым дейт. Ошондон кошна деген бир гана үйдө эмес, кээде кошна айылдын кошнасы айыл болот, мамлекеттин кошнасы мамлекет болот. Кошналар менен аман болуш керек. Кошнаң тынч, сен тынчсың, сен амансың, эл тынч болот. Урматтуу мусулман бир тууганым, ошондуктан Ибн Кайым рахматуллахи айтат: "Фатуба лиман шагалаху айбуху ан уюбин нас". Бактылуу болсун адамдардын айыбыдан көрө өзүнүн айыбы менен алек болуп калган адам. Бирөөдүн кемчилиги менен эмес, өзүнүн кемчилиги менен алек болгон адам бактылуу болсун. Ва вайлун, бактысыз болсун. Жашоонда вай деп өтсүн. Ахиретте вай десин. Лиман наси айба, ким өзүнүн кемчилигин унутуп, ва тафаррага ли уюбин нас, адамдардын айыбына өмүрүн, вактысын арнаган адам. Бирөөдүн кемчилиги менен алек болгон. Урматтуу мусулман бир тууган, инсандын бактысыздык аламатынан, бактылуусунбу, бактысызбы, бир аламаттардан бирөөсү, эгер сен бирөөдүн кемчилиги менен алек болсоң, сен бактысыз адамсың.
Өзүңдүн кемчилиги менен алек болсоң, эң бактылуу адамдардан бирөөсүң. Урматтуу мусулман бир тууганым, күндөрдүн биринде бир падыша бай адам өзүнүн үйүндөн балконунан астына караса, бир колунда жок, бүгүнкү тил менен айтканда бомбуш. Ал шариатта мискин, колунда эч нерсеси жок. Бирок бүгүнкү заманда мискиндер да өзгөрүп кетти. Мурдагы мискиндер айла жоктуктан, эчтеме жоктуктан тилемчилик кылса, бүгүн ден соолугу чың болуп туруп, иштебестен жалкы болуп жатып алган, өзүнө өзү ошол акыбалга таштап койгондор болуп калды. Таштандынан адамдардын таштаган нандарын, тамактарын чыгарып жатса, кара бай айтыптыр. Алхамдулилlah, Кудайыма шүгүр, менин ишер суум бар, тамагым бар. Мого окшоп таштандыны чугуп калган жокмун дептир. Таштандыны чугуп жаткан бомбуш нанды башканы алып жатса, жаныдан катуу скоростто өтүп бараткан скорыйды көрүптүр. Албетте бирөөдү алып кетип аткан орууну карап туруп айтат. Кудайыма шүгүр, мен бомбуш болсом да монтип скорыйга түшүп калган жокмун. Тез жардам менен ооруканага барган жокмун деп. Тез жардам менен ооруканага келип, капельницаны коюлган, уколду алып жаткан оору жанына караса, реанимацияда бирөө жан берген экен. Карап, Кудайыма шүгүр, капельницада жатсам да менин ичер суум, алар демим бар экен, буга окшоп өлүп калган жокмун дейт. Бирок өлгөн адам эч нерсе дей албайт. Өлгөн адам зикир да кыла албайт, ой жүгүртө албайт, шүгүр да кыла албайт. Урматтуу мусулман бир тууганым, эмне үчүн бүгүн сенин алты саның аман болуп, акылың жайында болуп, Аллах Тааланын берген нематына шүгүр кылбайсың? Эмне үчүн шүгүр кылбайбыз? Аллах Таалага эмнеге татыктуу кул боло албайбыз? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Бул сөзүмдү айтуу менен өзүмдүн кемчилигиме, жамааттын кемчилигине жаратканга жалбарып кечирим сураймын, тобо кылам, истигфар айтам. Тобонун, истигфардын кабыл боло турган кезинде, жериндесиңер. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa habibana Muhammadan rasulullah sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Summa ba'd. Урматтуу мусулман бир тууганым, al-haya kulluha khayr. Уяттуулуктун, намустуулуктун бардыгы жакшы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бардык пайгамбарлар айтып келген бир сөз бар дейт. Адам атадан бери мурас болуп келген пайгамбарлардын сөзү экен. Иза лам тастахи фасна ма шит. Эгер уялбасаң, каалаганыңды кыла бер дейт. Уяты жок, каалаганын кылат экен. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, бир жаш жигит жолдо бара жатып, каарыган энени түртүп өтүп кетти. Эненин колундагы, баштыгындагы нерселер чачылып кеткенден кийин, жыйнабатса, баягы бала шылдыңдап күлүп өтүп кетти. Кечирим сурашта жок. Каарыган эне, "О балам, чөнтөгүңдөн бир нерсең түшүп калды" десе, кайра келиптир. Келип издесе, эчтеме түшкөн эмес. Эмнем түштү? Эчтеме жок го дейт. Эр жигиттигиң түшүп калган дептир. Бүгүн эр жигитте болбой калдык. Урматтуу мусулман бир тууганым, бир аял же кыз десек, атасына келип, "Ата, бул ысык болуп атат. 40 градус болуп атат. Денемнин канчасын ачык кылып, канчасын жапсам болот" дептир. Данышман ата, "Дозоктун отунун канчасына чыдасаң, ошончо жериңди ача бер" деп. Урматтуу мусулман бир тууган, дозоктун ысыктыгы мындан да ысык, мындан да оорураак. Балдарыбызга, кыздарыбызга, келиндерибизге эмне менен кандай кийинип чыгып атат, көңүл буралы. Мусулмандын эмес, бир гана кыргыздын кыздары. Балким Орто Азиядагы уйгуру болсун, өзбөгү болсун, тажиги болсун, дунганы болсун, качан киндигини көрсөткөн кийим кийчү беле. Качан көкөрөгүн көрсөтүп жүрчү беле. Урматтуу мусулман бир тууганым, көңүл буралы. Дин деген бул мечитке келип, 5 вакыт намазды окуп коюп, жумага келип калып кыйраттым дебегин. Аллах Тааланын астында барган кезде балдарыңа, кыздарыңа, эже карындаштарыңа көчөгө кандай чыгып атат? Кайсы кийимде жүрүп атат? Кайсы арзан этин башкаларга тартуулап атат? Жооп бересиң. Ла ядхулу джанната даюс. Даюс бейишке кирбейт дейт. Ким даюс? Кызына, эжесине, карындашына, өмүр жолдошуна кызганбаган. Ким менен жүрүп атат? Ким менен жетилешип атат?
Hurmatly musulman bir tuğanım, Жаратқан Аллах табарaka ва таала барыбызга уяттуулук, намыстуулук берсин. Иманда, исламда бекем кылсын. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал абрар. Аллахумма a'inna ala zikrika ва шукрика ва хусни ибадатик. Ва саллаллаху та'ala ala khayri khalqihi Muhammad ва ala alihi ва асхаби ajma'in. Амин. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa aqim as-salah.